Нарын облусунун 63 айыл аймагы бириктирилип, 27 айыл аймак түзүлөт. Маалыматка ылайык, Нарын облусунун айыл аймактарынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүлөт. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Жерлерде ыкчам чечим кабыл алуу, калкка кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, жергиликтүү бийлик органдарынын ишиндеги кандайдыр бир коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу пландаштырылып жатат. Ушундай оптималдаштыруудан экономдолуучу каражаттарды башка долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жаралат. Мындай кадам өлкөнү жана региондорду өнүктүрүү боюнча президенттин жарлыктарынын алкагында ишке ашат. Пилоттук долбоордун негизинде бириккен айыл аймактардын казынасына республикалык бюджеттен кошумча 10 миллион сомдон бөлүнөт. Бириктириле турган айыл аймактарды ала турган болсок, Ат башы районунда төмөнкүдөй өзгөрүүлөр орун алат. Ат башы району боюнча Ат башы, Ак Жар жана Ача Кайыңды айыл аймактарын бириктирип, Ат башы айыл аймагы түзүлөт. Казыбек жана Кара Коюн айыл аймактарын бириктирип, Казыбек айыл аймагы түзүлүп, Кызыл Туу айылын административдик борбор болот. Ак Моюн жана Ак Муз айыл аймактары биригет. Талды Суу айыл аймагы Баш Кайыңды айыл аймагына кошулат. Кара Суу жана Актала айыл аймактарын биригеп, Кара Суу айыл аймагы уюшулат. Ал эми айыл аймактардагы муниципалдык кызматкерлер жумуштан бошотулат. Аларды кайра ишке орноштуруу, кенемте төлөө жана кайра даярдоо маселелерин облустун жергиликтүү администрациялары чечет. Жарлыкка ылайык, Нарын облусунун жергиликтүү кеңештеринин учурдагы депутаттары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин бириккен айыл аймактарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттары болуп калат. Азыркы күнү эми аймактардагы кыскартып жатканды бул жакшы көрүнүш. Ошо реформа болуп, өзүн өзү башкаруу жагынан реформа болуп атканы бул биринчиден коррупциянын азайганынан кабар берет, экинчиден чиновниктердин санынын дагы азайганынан болот, үчүнчүдөн жоопкерчилик. Эң чоң негизгиси ошо жоопкерчилик болот. Ошол жакка жаңы келген киши эми өтө чоң жоопкерчиликти мойнуна алат да. Анткени мурдага караганда элдин саны көбөйөт, баягы проблемалар дагы көбөйөт. Анын баарын чечкенге ошол жака барган кишилер эки эсе мурдага караганда көп иштеш керек, эки эсе айлыкты көп алыш керек да. Эске салсак, алгачкы жолу Ысык көл облусунун Түп районундагы айыл аймактар пилоттук негизде бириктирилген болчу. Анда райондогу 13 айыл аймактын ордуна 5 айыл аймак уюшулган. Ушундай эле өзгөрүү Жалал Абад облусунун Сузак районунда дагы орун алары күтүлүп, учурда долбоор иштелип жатканы айтылды. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.